уланмакчы. Бүгүн азыр студиябызга Кыргызстан партиясынын лидери Канат Исаев мырза келип кошулду. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мына Кыргызстандагы жалгыз оппозициялык каналды соттун жабуу чечимин кандай кабыл алдыңыз? Эми бизге өтө бир күтүүсүз жаңылык болду. Өтө өкүнүчтүү бийлик мындай кадамга барганы. Кыргызстандын ошо 26 жылда эң бир мактанаарлык жеңиштердин бири биз сөз эркиндиги деп дайыма мактанып келгенбиз. Анткени экономика жагынан, саясий туруктуулук жагынан бир кошуналарга бир же башка алыскы мамлекеттерге мактанаарлык бир жетишкендиктерибиз жок. Анан Казакта, Россияда, башка жакта бизде экономика жагыбыздан сындап келгенде биз дайыма айтабыз. Бирок бизде сөз эркиндиги бар. Бизде ар бир адам өзүнүн ойлогонун ачык билдире алат. Анан ушул бийликтин сот аркылуу мындай кадамга барышы өтө бир ыплас, сөз эркиндигинин буйбуз, таза шайлоону өткөрбөйбүз деген кадамдары деп мен эсептейм. Мына сиз сот системасын, сотторду башкарып турган ак үйдүн 7-этажындагы адамдарды сизден артык сындаган адам жок болуш керек. Анан бүгүнкү мына сот процесси да кызыктай болду да. Бизге эртең менен чалып, анан түштө алып барып, түштө болсо 1 сааттын ичинде чечим чыгарып, биздин телеканалдын өкүлдөрү жада калса арызы менен таанышканга мүмкүндүк болгон жок. Анан бул баягы сиз айткан эле баягы 7-этаждагы бирөөнүн гайкасын буроосунун негизинде чыкты го. Туура, мен ошондо жогорку кеңештен борбор трибунан айтып чыккам. Кыргызстанда бүгүн жогорку сотту таратып деле жиберсек болот. Башка сотторду таратып жиберсек болот. Эгерде алар өз алдынча мыйзамды карап, күнөөлүү эмес деп чечим чыгара албай турган болсо, анда соттун кереги бар деп. Ак үйдүн телефон менен чалып, буга 10 жыл бересиң, буга 12 жыл бересиң, муну кезесиң, муну актайсың деп айтыла турган болсо, деп буйрук бере туруп, соттор ошонун баарын эч бир кынтыксыз аткара турган болсо, анда соттун кереги бар дейм. Анда ошол ак үйдөгү эле ушул бөлүм башчысын эле калтырып койгойлу деп. Тилекке каршы бул сентябрь телеканалы боюнча дагы сот процесси ошол айткан сөздөрүбүздү далилдеп турат да. Эми юридикалык нормалар бар, мыйзамдар бар. Сот процесстери кандай болуш керек экен? Бирок тилекке каршы мына бүгүнкү 1 жыл мурун болгон бир окуя үчүн ал бүгүн телеканалдан аркылуу эч кандай коркунуч келтирген жок, анда шашылыш түрдө бир чечим кабыл алыш үчүнчү. Тилекке каршы бунун баары эле ачыктан ачык эле болуп турат. Түшүнгөн элдин баарына эле көрүнүп эле турат. Муну түшүнүп берүүнүн деле кажети жок. Мунун бир эле максаты сөз эркиндигин тыюу, көз карандысыз каналдын оозун жабуу. Демек элибиздин дагы башка тараптуу бир маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн баары жокко чыгаруу. КТРди карасак, КТР бай Акаевдин, Бакиевдин убагынан өтүп кетти. Бир тараптуу. Ошол себептен аны биз коомдук канал деп аракет кылдык, эч кандай коомдук канал болгон жок. Бийлик гана сөзүн сүйлөйт. Бийлик берген буйртманын баарын аткарат. Анан тилекке каршы ушул элде башка дагы көз караштагы каналдан бир маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар болчу, аны дагы акыркы кадам менен жокко чыгарды. Мына биз Кыргызстан өзүбүздүн чылабызга өзүбүз эле оонап калдык да акыркы 1 жылдачы. Анан Өмүрбек Текебаев ошо айткан сөздөрүндө Кыргызстанда бир 6 лидер бар деп, ошо 6 фракциянын лидери анын ичинде сизди дагы айтты эле. Мына бүгүнкү күндө президенттик шайлоо алдыда турат. Жогорку кеңештин 3 фракция лидери, 3 партия лидери шайлоого аттанып жатат. Анан Кыргызстан ушундай сөз эркиндиги муунуп турган мезгилде баягы жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү, кыргыз саясатынын патриархаты Текебаев айткан баягы 6 лидер кичине бир үн катып, сөз эркиндигин коргоп калууга бир иш-аракет жасаш керек го. Себеби муну айтканын себеби баягы эл азыр Грузиядагыдай телеканалды коргоп калуу үчүн митингге да чыкпайт. Бул мына шайлоо жакындап калды, ушунда чечиш керек го дейм, Сөз эркиндиги болобу же болбойбу ушул алдыдагы шайлоого чечет го.
Мен ойлойм, кыргыз тарыхынын алдыңкы кыргыз келечегинин, кыргыз элинин, мамлекетинин алдыңкы бир 15-20 жылга чече турган бир мезгил келип турат. Азыркы шайлоонун босогосунда турган мезгилде ушинтип сөз эркиндигин жаап, көз карандысы каналдын оозун жаба турган болсо, ачык шайлоо болоруна да мен күмөмүн. Ошол себептен 6 лидер фракция боюнча сөз козгодуңуз. Мен ойлойм, ал кесиптештерим ар бирөө өз үчүн жооп берет. Бирок сөз түрдө ал лидер фракциялар боюнча айта албайм, бирок жогорку кеңеште бул маселе сөз түрдө көтөрүлөт. Кыргыз эли намыстуу, эр жүрөк, тектүү эл. Мен ойлойм, бирөөнө тизелеп, бирөөнө жагынам деп жатып бербейт. Анын ичинде депутаттарыбыз да бар. Депутаттар булар эл тандап келген. Учубуз кур эмес. Бийликтен коркпой, кемчиликтерин баарын айта турган депутаттарыбыз арбын. Кудай буйрса, палатада жогорку кеңештин жыйынында бул маселе сөз түрдө көтөрүлөт. Мына сиз өзүңүз кыргыздын нарк население салтына өтө маани берген депутаттардын бирисиз. Анан кыргызда айтып, илгертеден калыптанып калган ошо сөз эркиндигинин булагы болуп берген баш кесмек бар, тил кесмек жок деген сөз бар эмеспи? Анан бүгүнкү бийлик учурунда баш деле кесилип атат, тил деле кесилип атат. Мына кыргыздын баягы жазылган мыйзамдары дагы бар, жазылбаган мыйзамдары да бар. Жазылбаган мыйзамы жазылган мыйзамдан да күчтүү эле да. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстан ушундай деградация болуп кетти. Кыргыз элинин баягы үстүдөн башкарып турган адамдар же салтка баш ийбейт, же мыйзамга баш ийбейт. Эми деградация деп айта албайбыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде кризис деп айтсак болот. Тилекке каршы ушул 26 жылдан бери эле ушул кыйналып, бири-бирибиз менен чабышып, бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди чукуп ушинтип эле келатабыз. Тилекке каршы бир жакшы ой менен ынтымакта алакандай кыргыз элибиз жакшы турмушка татыктуу эл, жаратылыш бардык шарттар бар. Кедей деле жарды мамлекет эмеспиз. Башка гүлдөп кеткен мамлекеттерди деле карап атабыз, аларга салыштырмалуу биз деле алардан бир эч кемибиз жок да. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок тилекке каршы ушул башчыларыбыздын азабынан эл кыйналып турат да. Кудай буйрса, мен дагы жолу айтып кеттим, намыстуу эр азаматтарыбыз бизде арбын. Канча кылымдан бери эл болуп сакталып келатабыз. Сөз түрдө кыйнап, кыстап, кысып жеңишке жете алышпайт. Эр жигиттерибиз намыз ойгонуп, кыргыз элинин келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн сөз түрдө мен ойлойм, чечкиндүү кадамдарга бара алат деп. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сентябрь телеканалы мына түз алып көрсөтүүсүн улантууда. Азыр эле биздин студияда Кыргызстан партиясынын лидери Канат Кедайканович Исаев конок болду. Саламатсызбы? Саламатта калыңыз. Рахмат.